Кара Суу районунун Кыргызчек айылынын тургуну Жеңишбек Камбаровдун жубайы бир ай мурун Оштогу билет KG авиакассасынан билет сатып алган. Билеттин баасы 9300 сом болгон жана сатып алып жатканда кайра кайтарылбайт деп эскертүү да алган. Коронавирустун жайылып жатканына байланыштуу Жеңишбек мырзанын жубайы иштеген Москвадагы ишкана убактылуу жабылган. Буга байланыштуу алар билетти 1,5 ай алдыга жылдырайын деп, бирок авиакомпаниядан терс жооп угат. Билет алган жерге барып, билет точка деген эмеден алганбыз. Анан барсак 15 майга жылдырып бер деп айттык бизчи. Анан айтсак алар айтты 15 майга 3900 кошосуз деди. Анан 3900 кошосуз деди, бирок гарантия жок дешти аларчы. Эгер ошол күнү учпай калышы да мүмкүн деди. Анан учпай калса аны кандай болот десек, эгер учпай калса дагы жылдырыш үчүн дагы акча кошосуңар деди да. Анан биз айттык, онда кандай биз акча кошо берсек, онда 9000 өзү 9000 алсак 20 000 30 000 болуп кетпейби деп биз ошону эми мына өкмөт тарабынан ошол нерсени чечип берсе болот эле. Ошол жерде дагы бизден башка да 2-3 адам отурду. Ошо акчаларын кайтар десе, алар банкта акча жок, буягы өзү башаламан болуп атат деп алар дагы ишетип тартышып атышат. Ошону эми өкмөт тарабынан бир эме кылып чечип берсе жакшы болот эле. Жеңишбек Камбаровдун жубайы Орусиянын жараны. Ал Орусияга карантинге карабай уча алат жана 14 күндүк карантинде калат. Бул боюнча жубайлар эч кимден жардам ала алышпай жатышат. Оштогу алар билет алган билет KG компаниясы учурда жабык турат. Телефонуна чалганыбызда бир аздан кийин чалгыла деп, андан кийин телефонду албай коюшту. Оштогу авиакассалар ортомчулук гана ишти жасашат. Маселен, Жеңишбек Камбаровдун жубайы сатып алган билет KG компаниясы Аэрофлот компаниясынан билет сатып алат. Компаниянын өкүлү Полина Абдукадырованын айтымында, эгерде жарандар билетти Аэрофлоттон сатып алганда кайра кайтарып беришмек. Авиакомпания мисалы билет сатат немелерге. Получается, как агенттерге, субагенты. Алар өзүнүн авиакассасы эмес да. Если, смотрите, если покупать в офисе продаж, в официальном Аэрофлот, то есть өзүнүн офисы болот. Вот как у нас аэропорту мисалы бир бар. Ошондой месталардан сатып алса, Аэрофлот полностью ответственность берет. Бизден мисал, мы тоже получается как клиент, да? То есть авиакасса өзү ачып, менден билет алып атат. Мен билет сатып атам, анан кантип ошо билетти эмне кылат, мен кантип контроль этем. Жарандык авиация агенттиги мындай көрүнүш коронавируска байланыштуу болуп жатканын билдирет. Алардын кабарлашынча, соңку кырдаалдан улам калтырылган жана жылдырылган рейстерден мына ушундай түшүнбөстүктөр жаралып жатат. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Манас аэропортунда туруктуу 12 багыттагы эл аралык авиа каттамдар токтотулду. Бирок Россиядан Кыргызстанга 3 багыт боюнча авиа каттамдар гана калтырылды. Алар Москва-Бишкек, Москва-Ош жана Новосибирск-Бишкек каттамдары. Арген Нуров, Алишер Нышанов, ТМЖ жаңылыктары.